Урматтуу өзгөндүк туугандарым, өзгөндөгү бүгүнкү курултай менин оюмча көп адамды ойготот деп ойлойм. Өзгөндөгү курултайга барып катышкан ар бир өзгөндүк кыз жигиттерибизге, апа аталарыбызга жана алыстан барып ошол жерге курултайга катышып өзүнүн пикирин айтып, элди ойготууга аракет кылган ар бир башка областтан барган жарандарга мен өзгөндүн кызы катары терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу туугандар, урматтуу өзгөндүк жигиттер, бүгүнкү Адахам Кинсанбаевичтин тогуз булактын жигиттери угуп тургула деп ыйла берчүдөй болуп айткан үнүн укканда мен ыйладым. Албетте ар түрдүү ситуация менен, тиричилик менен биз дагы бара албай атабыз, өз пикирибизди айтканга аракет кылып атабыз. Бирок бүгүнкү күндөгү бийликтин башында турган, бийликтин чоң эле эшелонунда турган адамдар мага чалып айтып атат: өзгөндүн кемпирабатты алдырбагыла, кемпирабат жөнүндө пикириңерди айткыла, коргоп калгыла деп. Анда мен суроо бердим: силер эгерде биз ошо пикир айткандарды, ошол жактагы айтып жаткан кыз жигиттерди, мына кече Аранова камалды, ушундай кылып камабайсыңарбы десем, эмнеге камалгандан коркосуңар дейт. Бүгүн камалса эртең кой берет, зато жериңерди сактап калгыла. Биз Кыргызстанды сактап калгыла, биздин жерибизди. Биз деле бармакпыз, бирок биздин кызмат абалыбыз жол бербей атат дейт. Бул жерди коргоо, элди коргоо керек болсо шариятта дагы бар дейт. Тескерисинче ошолор мага чалып айтып атат. Урматтуу туугандар, урматтуу өзгөндүктөр, мен кайсы жерге барбайын, кайсы элге барбайын, өзгөндөнмүн десем, мен өзгөндөнмүн деп сыймыктануу менен айтам. Өзгөндөнмүн десем, өзгөндүн кыздары өрт болот, жигиттери деп келип мыйыгынан күлүп калышат. Бүгүнкүдөй куйтулар, бүгүнкүдөй элди азгырып аткандар, бийликке жетиш үчүн, ачко издеш үчүн, иштеш үчүн, же болбосо элди бийлигин сактап калыш үчүн элди кордоп жаткан жанагы жергиликтүү деңгээлдеги бийликтеги адамдар аларга моюн бербегиле. Алардын азгырыгына, алардын тынч отургула деп өздөрүнүн очкосуна иштеп атканына алданбагыла. Урматтуу туугандар, жерди коргоо, элди коргоо улууга, кичүүгө, улутубузга карабай бардыгыбызга тиешелүү. Антпесек 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин биз лейлектегидей, чек арадагыдай бир оор кырдаал түзүлүп, биздин муунубузга, биздин келечегибизге талаш тартыш жерде калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ар бириңер ордуңардан тургула, ар бириңер пикириңерди айткыла, ар бириңер бул нерсеге өзүңөрдүн пикириңерди кошкула. Эгерде, урматтуу өзгөндүн жигиттери, силер ошол элдер өзгөндүн жигиттери деп айткан, мыйыгынан айткан сөздү реабилитациялагыла. Эгерде бүгүн макул, тигинин көңүлү, бунун көңүлү деп унчукпай, пикириңерди айтпай, жерибизди алдыра турган болсоңор, түбөлүктүү өзгөндүн жигитимин деп айткан намыс болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бүгүн жериңерди алдырсак, жерибизди алдырсак, эртең элдин алдында мындан да чоң лакап сөздө калабыз. Ал лакап сөзгө мен өтө каршымын. Өзгөндүн жигиттери кыйын болот, намыстуу болот, март болот. Ошого карабай өзгөндүн анча-мынча баягы жерди суу бузат, элди куу бузат дейт. Анын сыңарындай анча-мынча патхалим куулардын айынан, намыссыз жигиттердин айынан анча-мынча гана, бардык эмес, ошолордун айынан өзгөндүн жигиттерине чоң лакап ат кеткен. Чоң ошондой жаман сөз кеткен. Ошол нерсени актай турган, ошол нерсени реабилитациялай турган күн келди. Мен бийликке каршы тукурбайм. Колго башка деп жаман нерселерге тукурбайм. Бирок өзүбүздүн жерибиз боюнча ар бирибиз пикир айтып, ар бирибиз чогулганга милдеттүүбүз деп ойлойм. Урматтуу өзгөндүктөр, жер биздики. Албетте таластыктар, нарындыктар, чүйлүктөр, көлдүктөргө рахмат. Ушулар баары өзүнүн пикирин айтып, ошол жерде элди ойготконго аракет кылып атат.
А бирок эртең чыр боло турган болсо, эртең ошол жер спорный боло турган болсо, балейге калган биз болобуз. Мына Өзбекстандын телевидениясында талкууланды кече. Ошол жерде бир Өзбекстандын бир деятель аксакалы айтты. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда эмне маселе болуп атат? Эртең ушул нерсеге алып келип коесуңар, ошон үчүн Кемпирабадка тийбегиле, албагыла деди. Экинчи коомдук ишмер айтып атат. Биз Кампирабадтын жарымын алсак дагы Өзбекстандын мындан аркы экологиялык жана башка тармактарына өтө пайда келтирген бололу. Жок дегенде жарымын алалы деп атат. Демек Кампирабад дагы айта турган нерсе, өзгөн күрүчү Кампирабад суусунан түздөн түз көз каранды, билесиздер. Куршап зонасындагы күрүч эгип отургандардын бардыгы ошол бассейндин чекесиндеги, Кампирабадтын чекесиндеги бассейндер менен отурушат күрүч эгип. Бул элибиздин дыйкан чарбасына дагы чоң зыянын келтирет, эгерде бере турган болсок. Ошон үчүн урматтуу туугандар, урматтуу Өзгөндүн жигиттер, намысыңарга келгиле, ойтуланбагыла. Ар бириңер өз пикириңерди айткыла. Ар бириңер өз пикириңерди айтып, мамлекет башчыларына, ошол эле чек араны чечип аткан биздин ишмерлерибизге жеткирүүгө аракет кылгыла. Биз Өзгөндүн Кемпирабадтын бир тамчы суусун 1 метр жерин да берүүгө каршыбыз.